Бул боюнча мамлекеттен быйылкы жылга пландарыбыз бар. Анан бул негизи бул көйгөй бул бүгүн эмес же көчө эмес, бул 20 жылдан бери келаткан маселе экен. Негизичи бул маселечи анткени бул бычкан жээгинин жанында да анан суу ошондон келип подвалына булар жителдерибиз мага былтыр кайрылган. Былтыртан бери биз ушуга кандай истешник таап, кандай кылып ушу маселени чечебиз деп МЧС тарабынан дагы, Зеленхоз тарабынан дагы жалпы баарыбыз аракет кылып атабыз. Анан быйылкы жылга план коюп атабыз. Мен быйыл кайсы убакытта? Кайсы убакытта? Эми азыр кайсы убакта айта албайм. Биз былтыртан бери акимиятта вопрос көтөрүп атам. Первомайский районунда аким дагы, зам аким ЖКХ дагы уже бул боюнча маалыматы бар. Бүгүнкү күндө бир кандай кылып бул жерде маселе мындай да, бул сууну сордуруп, биринчи ушундай вариант мына жителдер менен кеңешип, сордуруп буяка чыгарып туруп анан бир чачкыга алалы дегенбиз. Ал вариант болбой калды. Биз бир вариант таппай кантип эртеңки күнү баягы сууну соргон бат эле, эртең кайра суу кайра пайда болот да бул жерде. Ошон үчүн биз жанагы дренаждарды карап, бул жерде мына водхоз уктап келгенбиз. Дренаждарды карап, каерде бир колодец болсо дренажга салсакпы деген ой кеткен. Анан бүгүнкү күндө биз азыр жанагы немеден жителдер менен кеңешип, жанагы мамлекет тарабынан, мэрия тарабынан жана Steam Grant деген софинансирование бар. Бүгүнкү күндө бул биздин жашоочулар 40 миң сом акча чогултуп коюшту софинансированиягачы. Биз азыр сметасындагы бир 500 бирдеме 700 миңге чейин уже даярдап койгонбуз. Азыр ушул экини азыр биринчи ойлогонбуз, насос коюп, насос ушул жерге постоянно болгондо эртең насос булай иштете албайт да. Насоско свет керек, ага төлөш керек, насос бузулуп калат. Ошон үчүн ал вариантты таштап, азыр бүгүнкү күндө биз каяка барып, кай жерде дренаждын бир колодец ошол жака кошконго аракет кылып атабыз. Жанагы чачкадан да алыстадык. Анан бүгүнкү күндө азыр мына бюджет мына Кудай буйрса мына аркы майдын башында уже бекитип атат. Бекитсе, акча бөлүнсө, бүгүнкү күндө булар жителдерге айткан, өзүңөрчө уюм түзүп, ТСЖ деп коет. Мамлекет, мэрия жөнүн акчаны бере бербейт. Ошо ТСЖга мындай жөнөкөй бес көзүндөгө бере бербейт да. Ошо Steam Grant өзүнүн жол жобосу бар. Өзүнүн процедурасы бар дегенде, бул кишилер азыр ошол уюмга түшүп 40 миңди банкка салып коюшту. Азыр Steam Grant менен эле бул быйылкы жылы ушул жакта алып чыгып, ага чейин азыр жасалалы деп атабыз. Быйылкы жылы ошо план койгонбуз, планыбыз да бар. Быйыл Кудай буйрса ушул биздин жашоочуларды ушул суудан арылтабыз. Анткени булардын эртеңки күнү коопсуздук болуп атпайбы? Суу барат мына. Эртеңки жашап атышат, эртең бирдеме болуп калса, уйгулап калса эмне болот? Багы кечигип калат. Ошон үчүн алдын ала биз мына МЧС тарабынан, акимият тарабынан жалпы баарыбыз ушул иш кылып атабыз. Буйрса ушул жакты суусун чечебиз. Майда бюджет бекисе, демек бир июндун башында башталып калат экен иштер, э? Эми ал эле баштаганда мындай да, сразу эле баштаганда башталбайт да. Анын өзүнүн процедурасы бар. Steam Grant өзүнүн жолу бар. Ал жерге Steam Grant коебуз, тендер беребиз, тендерди биз беребиз. Булар бербейт, тендерди мен берем. Анан ал жерге подрядчикти биринчи тактайбыз. Ал иш кандай болот? Анан ошол боюнча ал өзүнүн июнь болбосо июльда бир аракет кылып калабыз. Бул жерде жана мэрия тарабынан Steam Grant деген бар да, мисалы 10% булар чогултса, 500 миң бир 40 миң чогултуп берсе, калганы мамлекеттен мэрияден алып чыгам да мен. Steam Grant ошо Steam Grant дейт. Steam Grant деп коет, софинансирование. Анткени мындай да, ар бир акчанын өзүнүн эсеби бар да. Бюджеттин өзүнүн эсеби бар, өзүнүн текшерүүсү бар дегенде, анан жөнүнө бир үйгө сала бербейсиз да. Элдерде кичине элеп кылыш керек бир. Мен бүгүн 10% деп, булар 10%ке элдер макул болушту. Мына ошону кылып алсак, бул биз жеңиш. Бул 20 жылдан бери келаткан маселе бул. Бүгүн эмес. 20 жылдан ушул убакыттар мына жителдерим 20 жылдан бери ушул маселени көрүп эле же чече албай келген, бүгүнкү күнү ушуну бир какой-то бир эстафета кылып быйыл ушуну чечкенге аракет кылып атабыз. Анан айтсаңыз, дагы бунун башка мындай сунуштар болдубу сиздер тараптан? Мисалы башка жактан үй берип ушул жерди жалпы алуу боюнча же андай сунуштар жок. Анткени булар эми көп жылдан бери жашаган жашоочулар, андай сунуш болбойт. Только биз жанагы подвалдагы сууну алып жоготуп, ошол жерге таза, кургак подвал бериш керек. Атак булар уже туруктуу жашоочулар эч жакка барбайт. Болбойт деген кеп да бул жерде. Ушуну эле оңдоп берүүгө аракет кылабыз. Подвалды суусун пургатып, таза кылууга аракет кылабыз. Ошондо бир так айды айтып койсоңуз, буйрса ошол бүскө жери, так айта албайм, бүскө жери буйрса ушул маселени чечкенге аракет кылабыз. Буйрса август сентябрь ичи. Биз былтыртан бери эле ушул вопросту көтөрүп жок. Урсаңыз эми айтып берейин. Сиз туура айтып атасыз. Баягы келатабыз, мүтөлөчү качан чечилет депчи. Былтыртан бери биз мына быйылдар мына бул жер активист элдер мага келип канча жолу келишти. Биз чогуу чаран
Кандай кылсак ушуну чыгарат. Бул жерде биз комиссия менен де келдик, санэпидстанция да келди, МЧС келди, Водхоз келди. Бул сууну кантип каяктан келгенин билбей атабыз. Анан кантип муну каяка кетиребиз билбей атабыз. Мына бүгүнкү күндө маселе ошондо болот. Бүгүнкү күндө азыр ошол эрекини эмне кылсак да баягы фундаменттен биз труба салып туруп агызгандай кылабыз. Баягы бул жерде стяжка деген болбойт экен. Анан биз эми аракет кылабыз деп атпайбыз экен. Бул маселени мен былтыртан бери өзүм деле баягы мына эжелерге айткам. Мен ушуга раз учашкандан кийин чыгаспай Дакан сапарайын деп эжелерге обещать эткем өзүм. Анан ушуну мен Дакан сапарына аракет кылам. Быйыл Кудай буйруса арылабыз. Эми 20 жылдан бери чыдаган бир 2-3 ай чыдап койгула да. Маселе жок го. Чыдадыңар. Кудай сактасын эми. Аны бетин ары кылсын. Кыргызстан алыс бололу, бар болуңуздар. Кудай тилек берсе, ушу биздин койгон жалпы проблема чечилгендей кылалы. Маселе. Канча метрге созулат бул жакта? Экинчи бул жакта дренажга чейин. Дренаж бир Жалпысы 100 метрге болуп калды же. Өткөндө биз ченеген 100 метрге калса 100 метрге бир. 100 метр. Калоо штабта ошого сууну баягы мындай уклонной кылып сууну агышканга аракет кылабыз. 100 метрге ошондо труба коюп экенсиздер, э? Дагы ушундай көйгөйлөр барбы? Сиздин ушу аймагыңызда сизге тиешелүү жер. Ушундай үйлөрдүн астында подвалдабы? Жок, эми жалпы ушундай көйгөйлөр барбы? Эми көйгөйлөр толтура, көйгөйлөр акырдан чечилип атат. Быйылкы жылда мамлекеттин деңгээлинде биринчи районунда көй иштери болуп атат. Быйыл мен мына ушул эле көчөнүн ар жагында Кулиевада үстүндө эми ар бир айтпай эле коеюн аттарын. Быйыл көй иш болот. Мамлекет тарабынан жакшы акча бөлүнүп атат. Быйылкы жылда ушу эски шаардан Көлмөдө конуштап ушул тарап мага карайт. Бул тарапта көп иштер болот. Жолдорду оңдойт. Жолдорду оңдойбуз. Мына окраинада мына даже керек болсо бул жер республика немеге мост салалы деп план коюп атабыз. Развязка кылыпчы. Ал боюнча иштер бар. Быйылкы жылы негизи мэриядан, мамлекеттен жакшы карар болуп атат. Ушул маселени эң башкы көзөмөлгө алып буюрса чечкенге аракет кыласыз, Сөз. буюрса. Биринчи очередде ошон үчүн ушул жерге эл үчүн келгенбиз да, кызмат кылалы. Эртең күнү ушул жерге бир деме ушу 20 жылдан бери чечилген чечип койсом, ушул элер батасын берет да. Ушул бала келип кылып кет дегендей болчу. Аракет кылабыз. Бир көрүп койбойлу, жүрүңүз. Жүрүңүздөр. Жүрүңүздөр. Муну артынан чыгарасың. Мына көрүңүздөр. Кирсеңиз сиз. Кириңиз сиз. Ушунда да эч азайбай ушул бир эле типте кармайт да. Мындай көбөйүп да кетпейт, азайып да калбайт. Муну эми каяктан келип аткан баарыбыз таңбыз да. Бул жерде жашоочулар бар. Анан бүгүнкү күндө көрсөңүз кирпичтер уже акырынан баягы немеси маркасы кетип неме болуп атканына байланыштуу биз азыр бүгүнкү күндө уже биз неме кылалы деп атабыз. Сууну жоготпосок эртең күнү Кудай сактасын. Туура айтасыз. Мынагы үйдүн биздин биринчи квартиранын уже эшиги чирип, аны ала тартты. Эми сырыш да же. Сырыш болот бул жерде. Чирип атат да. Нымдуулук бул жерде. Туурабы? Ошон үчүн маселе ичине аракет кылабыз. Азыр бул астын бетондоп койсо эле ал жетпейт бирок, э? Ал бетон болгону баары чыга берет экен, ал бетонду эле тээп берет экен. Сырыш боло берет экен. Аны биз жанагындай эле сыртка сууну труба салып эле чыгарып, баягы суу эми келе берет да бул. Бул 20 жылдан бери келген суу кайра токтогон окуп эле. Суу бычка жанында суу көтөрүлөт. Ошо труба менен алып чыкканга аракет кылабыз. Агыз кетине бияка токтолбойт. Ошо аракет жол, э? Жакын. Бир вариант ушул болот да. Рахмат. Былтырдан бери эметип атабыз, анан МЧС болуп 2 жолу келишти, 2 жолу текшерип кетишти, ооба деп аракет кылышып атат, бирок жылбай атат да. Ошон үчүн кайрылганбыз да. Жылбай атат ошо. Эми айтып атат эми. Жетекчи өзү келди, эми ТШны түзүп, анткени бир гана жалгыз жолу бар деп атат да. 40 000 сом топтоп койгонуңуздар дагы Ооба, бар. Себеби дегенде начальник өзү айткан, сиздер биз жана Steam грантка сиздерди эметебиз, ошондо сиздер хотя пенсионерлер экесиздер, хотя 10% чогултуңуздар деди эле. Биз ушу 8 квартира 5 миңден пенсионерлердин 5 миңден чогултуп 40 миңди дайырлап койгонбуз. Ал бар чындык. Дайырлап койгонбуз. Анан бирок ошол үйдөн турабыз да. Анан жылбай атабыз. Анан да бир нерсе сөзүңүзгө каралып, бюджет мына майдын башында бекилет деп атат. Анан ошого жараша процесстерди так өздөрү аныктап, анан ал жактан акча бөлүнгөндөн кийин анан тендер жарыялаш керек. Ал бир аз убакытты кармап коет. Бир 2 ай күтүп туруңуздар деп айтып атат да, 2-3 ай. Күтүп аласыздарбы? Күтөбүз. Эми 20 жыл 2 ай күтөбүз да. Күтөбүз. Биз ар бир нерсенин өзүнүн процедурасы бар да. Анын тендер ага ким билет, кирбей коюшуп
Баары сумма кичинекей да. 700 миңге аз билесиздер азыр. Чоң фирмалар 7 миллион караң кирип атышат. Ошон үчүн анын өзүнүн процедурасы бир өтпөй калса кийинкиде беребиз. Андагын беребиз дегенде ошон үчүн ар бир нерсени өзүнүн процедурасы менен кылабыз. Аракет кылабыз 3 айдын ичинде мына излерге сентябрь августка чейин шуну чечкенге аракет кылабыз мына. Мына мен жазууларым мени Сөз берип атат. постоянно келишет. Мен булар менен дайым биргемин. Шулардын көйгөйүн билем. Мен жашабасам да жашагандай болом ошол жерде.